Çubak ağacıga 10 yılın içinde 4 yıl kılmış iş koştu. Bu elde karap durup çıvatıp gülçü, el ketkenin arkara ilaçı. Çubak ağacıga ataka başladı. Kalkülasyon çıkardı. Kança son töleş gerek, acılığa barış için, her bir akçası kayaka gitti. Andan muhtiyata kança düşüp, büt bardan açık gezitke anan kitap çıkargan. Çubak ağacı acılıkta ötkörüp gelgeninden 11. yıl. Kassasında $120.000 kalan sonunda. Anın gezitler, masalık malumat karacatlardan uşaklar kata başladı. Çuvağa cep koydu, içip koydu, cep koydu, içip koydu. O sonra muhtiyat cep koydu. Ana muhtiyatından miting götürmüştü. Çuvağacı gitsin. Anan o şehrin Bobruk meçhitine varıp kaldı. Anı bağırlar bilirsin. Gengiri o şaktan Çuvağacı'nın 5 namaz var okuyun dese anı okutmak Moğol'da kelip, özleri Moğol'da kelip vurup sarpır işlemi. Bilikminin karmaşkanға bolba kaldı. Bilikmeke dalil bağlı, meyli, emni alsaş olsun dep durup oşonda öz arısымен жазып berdi. Muhtiyattan gitti. Muhtiyattan gitti, bol gitme. Kalın koyup alba, emet geldi. Kılmış iş koşuldu. Şunda birinci kılmış iş koşuldu. Birinci iş, kılmış iş koşuldu. Ay Yıldızbek, ay sen görüp durasın, emet durasın, uçup balıktın жазып açarısın, 5 gün şarkı. Ne жазып otasın, bütün normal oldu, tınçıbaysan oldu da, tüyündemesen. Oy, men emesmim, tiyak da görsötmeyip. Tiyağın gelin taktayla aytsın ağa, ben o sonusuna barayın desim, tiyağı dedi. Anda senin üstüne nazır dedim, baş prokurorga jasam desem ayttım. Ayda Salan'ın özünün buyruğu da koydum ağa, oşo varıp jas dedi. O sonra üstten jasmayın, üstüne jasmayın dedi. Gökümü var, çoğacını gölden alıp gelişip, tangamalap, saat 10'da emek alıp gelip, kama koşuptur. Şunda kimler жазған? Kılımşan'ın Aida Abrasulova, Aziza. Ana Sezim'nin Bübüsara, Rıskulova, SDPK'nın Çoğulku Kengesi'nin deputatı Aida Kasmaliyeva menen Elvira Surabaldeva organlarga кайрышкан. Саламатсыздар урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Жыл жаңырып, биз алгачкы маегибизди бир өзгөчө маекте жарыялайлы деп турабыз. Бүгүн биз кыргызга таанымал залкар алым Чубак Ажы Жалиловду эскеребиз. Анткени 21 январь ал кишинин туулган күнү экен. Эгер көзү тирүү болгондо 49 жашка чыкмак экен. Бирок азыр баары эле эскерип атат, өзүнүн окуучулары, ошондой эле кесиптештери, тааныштары дегенде, бирок биз башка үмүттү алып, ошол Чубак Ажы Жалиловдун элге коомчулукка айтылбаган сырларын ачыктап айтып беребиз. Бул ким айтып берет десеңиз, бизге кыргыз элине таанымал, белгилүү адвокат Акен Токталиев агайыбыз айтып берет. Анткени Акен Токталиев агай 10 жыл Чубак Ажынын адвокаты болгон. Алымыбыздын адвокаты болгон, андыктан көп нерсе билет деп ойлойбуз. Агай, саламатсызбы? Ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип, айтып берейин макул болгонуңузга сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Деги эле сиз мисалы 10 жылдай адвокат болдуңуз, анан Чубак Ажы өзү кандай алым эле? Сиздин оюңузда, баамыңызда. Ушундан кепти баштасак. Сөз сизде. Чубак Ажы жөнүндө айта берсе, 1000 түн айтса дагы төңүз. Залкар алым алмыкчу. Бул жөнүндө элдер көп жазып атышат. Андан бери 3 жыл өтүп кетти. Өз вакытында 3 жылдын ичинде канча деген миңдеген кишилер бүт Чубак Ажынын эң жакшы жерин, сапатын, билимин, элге кылган кызматын бүт көрсөтүп атышат. Анан бир гана элдер кайта ойлойт да, Чубак Ажы күлүп жүрсө эле, элдер алдында тамаша сөздөрүн айтып, куйкун сөздөрүн айтса эле, мунун телеге тегиз болуп калыптыр деп элдин баары ойлошот. Бул элди карап туруп чыгып атып күлчү, эл кеткенден аркары ыйлатчы. Муну ыйлаткан мамлекеттин, бийликтин зомдуктары ыйлатчы агай. Эми эсептеңиз муну Чубак Ажыга 10 жылдын ичинде 4 жыл кылмыш иш кошулушту.
Ошону көп кишилер билбейт арасынан. Ооба. Чубак ажыны эмне кылды бийлик? Муну басмырлады. Таптакыр неме алым катары жокко чыгаралып аракет кылышты. Элдерге жаман көрсөтүлдү деди. Бирок ушундай Кудайдын буйругу менен экен, что чубак ажыны жаман көрсөтпөй кайта чубак ажы динди, исламды Кыргыз элине жеткизип, миңдеген, 100 миңдеген кишинин баарын тең чубак ажы күнүн бурдуртуп алды. Эми агайба сиз деле башында эми ал анчалык коомчулукка башындачы, жаңыдан окуп келип, бияка иштеп турган учурунда анчалык деле таанымал болгон эмес да. Ошо сиз кантип таанышып калдыңыз, каяктан тааныштыңыз, эмне болду эле, же баягы көпчүлүк катары видеолорун көрүп, же лекциясына бардыңыз беле, эмне болду эле ошо? Мындай сесимен чубак ажыны тааныш эмесмин, билчү эмесмин, диний алым экенин сезчү эмесмин. Как сырттан көрчүм, как молдока катары эле жүргөнүн көрчүм. Анан бир күнү билим министрлиги 10-жылы бизди эмеге чыгарып калды. Билим министрине. Аяктан бир тегерек сөйлөп уюштурушуп, айтып, коомчулуктан, коргоочулардан, адвокаттардан, молдокелерден чыгып, мына мындай мектепке кандай киши форма менен баш керек кыздар. Окуучулардын формасы. Окуучулардын формасын 1-класстан 7-класстан форма көрсөтүп атышты. Анан баарысы ошонун ичинде Бакыт Нурдинов бар болчу, Дүйшөн Ажы бар болчу, эмеден Дини Чотонов. Ошонун ичине карасам, чубак ажы дагы ошо келип отуруп калыптыр. Ошол жерден чубак ажы менен таанышып сүйлөшүп калдык. Эми сүйлөшүп калдык. Ал айтып калды, мен фатва бөлүмүндө иштейм деди. Анан фатва бөлүмүнүн башчысымын деди. Анан фатва бөлүмүнүн башчысы экен, түшүнчүмөсүн, фатмасы да түшүнчүмөсүн ал кезде бизесине. Анан башталып калып, кыздарды, балдарды көрсөтүп калды. Эми форма момундай ар кайсы формалардын түрлөрүн билим министринин кызматкерлери. Анан карап калгандан кийин ар кимге оюңарды айт деди. Ар ким өз оюн айтышты. Анан чубак ажыга жетти. Чубак ажы өз оюн айтып бергенде, анын оюн айтып аны жетпей эле, ошо бир билим берүү министринин ичинен анан өкмөттөн келген кишилер чубак ажыны каап салды. Силер молдокелер ушундай кишилерсиңер, түшүнбөйсүңөр, эскисиңер, караңгысыңар деп эле ошондой басмырлаганда чубак ажы эмнедир ызаланып кетип, эмне сөз айтканын таппаган ошол кезде. Анан мынтип жерди. Ай, болду, токтоткула. Исламды түшүнбөгөндөн кийин ага силер билишпегиле. Баарыңарды тең деп бир казанга салып мынтип кууруп коюш керек экен койду. Ошонткендер зал тыш болуп калды. Бир 35-40 киши отурган. Эмне деберин билбей эле туруп калдык да. Бирин-бирөөсү карап туруп калдык. Баары эле чубакты тиктеп эле карап калышты. Анан ошо менен жыйын бүттү, таркап кетип калдык. Болду, жыйын бүтүп, айына чыккан жокпуз, форманын айына чейин талкуу болду, ошо менен кетип калдык. Ошо кетип калдык. Айына чыкпай. Анан бир 2 күн, 3 күн ушул кетип барсам, муфтиятын алдынан чубак ажы алдынан чыгып калды. Акинака дейт. 2-3 күндөн бери нуктай албай жүрөм дейт. Кыжалат болуп. Эмне болду дейт? Элдин баары мен карап, мен ушу туура эмес сүйлөп койдум, баарын казан куруп коем деген туура болду, ушундан кыжалат болуп атам дейт. Анан ой чубак ажы дедим. Эми аны күн көтөрөйүн дедим да. Анан айтып койдум. Мага мындай сүйлөдүңүз. Элдин баары жактырды. Эгер антип айтпаганыңызда дедим, айткан үчүн элдер унчукпаган го дедим. Эгер сизге туура эмес сүйлөсөңөр, баары кайтып айгында сизди таламагыла го, ит талаганга чүрмөк. Сиз абдан туура айттыңыз. Ой, десем эле, чубак ажы туруп калды. Деп жаш балачы. Эс алып калбадымбы? 2-3 күндөн бери уктап эле кыжалат болуп жүрдүм эле, күлүп калып, үмүт калды. Анан айттым, чубак ажы, ушунун сөзүңүздү жазбаңыз. Сиз дагы муфти болуп турган киши экенсиз десем эле. Ой, каякта акин каяктан айтып атасыз? Мага фатва бөлүм жарайт. Мага кереги жок муфтиге барбайм. Мен ушул жерде көп элге жардам берем деп койду. Анан ошо менен биз таркап кетип калдык. Бирок муфти болду. Биринчи таанышмак болгом. Ошо менен тааныштыңыз. Агай, анан сиз кантип адвокат болуп калдыңыз? Бир иштери мененби же кайрылды беле, эмне болду эле? Адвокат болуңузга эмне себеп болду? Мен чубак атын айтып атпайм, тааныш эмесин, билчү эмесин депчи. Бир күнү карасак эле шайлоо жүрүп атат, тигинтип атат, 5-6 киши муфти болгондо дейт. Муфти болгон мага да кызыкчы, кызыккан эмесмин.
Анан bir gün эле караса эле капысынан дейт чуагажы талапкердин арасынан сууруп чыгып чуагажы муфти болуп калды деди. Болсо болсун деп койдум. Анан канча бир убакыт өтө элек эле мага Бакыт Нурдинов деген бар, айтып калды, ушундай чуагажы сиз чакырып атат. Сен шакиртиң менен келчи, Келдибек менен деди. Аскаралиев Келдибек менен шакиртим бар да. Ошону чогуу келчи, муфти сиз менен сүйлөшөм деп атат, жаңы келген муфти дейт. Анан ошондон келдим, сүйлөсөм, ал айтып калды. Акен ака дейт. Мен сизди чакырып аткан себебим дейт. Бизде муфтиятты карасак дейт, көп эмелер акчалар ар кайчага кетип калыптыр дейт. Баш аягы жок. Баш аягы жок, бир 15 миллиондой акчабыз кетип калыптыр деди. Ошону бир тактап, ошону бир чогултуп бербейсизби? Муфтиятка кайта алып кетип бербейсизби деди. Анан документтериңизди көрсөт дедим. Анан жанында Базарбай Темишев деген бар экен, жетекчиси. Ал багы бүт документтерин баарын алып келип берди. Анан карап көрсөк 100 миңден 7-8, 3-4, 5-6 миллион алган кишилер көп экен. Муфтияттан алганбы? Муфтияттан эме деп кредит алып кетишиптир да. Кайтарып беребиз, 2 айда беребиз, 1 айда беребиз, тинтип деп. Анан баарына берип беришиптир да. Анан ошонун баарын тең алгандар дагы кимдер? Сурасам, бул Бакиевдин баланчасы кишиси келди эле, түкүнчүсү киши келди эле. Анан берет дедилер, биз берип койдук дейт. Анан алып келип беребиз, алып келип бербейт дейт. Анан баягы киши бар чогулттук. Акча алганын барын ба? Акчаларын чогулта баштадык. Чогулта баштасып издедик, прокурорго бардык, милицияга бердик, өздөрүнө жолуктук. Анча-мынчасын кайрый башташты элдер. Уже бере баштаганда эле ошондон кийин эле кандайдыр бир чубак ажыга атака баштады, мындайча айтсачы. И бизди куугунтукка ала башташты. Ошол топту топ неме жок, сырттан милициялар келет, тергөөчүлөр келет, сен эмне кыласың киришип? Эмне үчүн биз келип атасың? Ала берсе берип муфтият, өздөрү билишет, ким берет, кимди коет. Биз ага келише албайбыз деп эле. Анан муфтияттын ичинен эле муфтиге эме чуажа каршы чыгышты. Муфтияттын ичиндегилерде 3-4 жыл өтүп кеткендерди эмне кошкотуп атасың деп. Ал акчады мына эмне жыл ажылык өткөрсөк ошону орун топтоп коесуп. Анан чуак ажы аларды кагып салды. Мен иштеп атканда дейт, Акин Токталиев кетпейт деди. Адвокат болуп бүт акчаны топтойт деп койду. Бүттү, ошондон баштап чуагды ички сендер асыла башташты. Анан акырында эмне болду? Чогулталып алдык акчанын баарын. Канча акча кайтардыңар? Кайтара алдыңарбы ошончо күрөшүп? 15 миллиондон ашып кетсе бир 7-8 миң эле сом кайтардык. Андан ашып кайтара албайбыз. Ошондой. Эчтеке эле кайтарып болуп. Эчтеке кайтара албайбыз. Бирок ага 2011-2012 чубак ажы муфти болуп турду го. Бир катар ошол кезде реформаларды баштагам деп өзү видеолорун айтып жүрөт да. Ошолорду аягына чыгара эле ошондо. Эми сиз билесиз да, маалыматыңыз болсо керек. Реформалар эмне болду ошону? Аягына чыкты, эмне болду? Чубак ажы бөлөк муфтилерге караганда мен эме баары эле айтчу, реформа. Ар кайсы муфти келсе эле реформа деп берчү. Реформасы эмне болчу? Заңдарын алмаштырат, тиякарын алмаштырат. Формалдуу баягы. Формалдуу алмаштырып коет, кишинин ордун алмаштырып, реформалдык деп отура бериши. Мунун реформасы таптакыр өзгөчө болгон. Биринчи реформасын айтканым, жанагы таралып, мыйзамсыз таралып кеткен акчаны жии болчу. Экинчи реформасы болгон бүт ажылык менен эме ажылыктан келген акча пайдаларын баарын тең элге эме талатпай, ар бир Кыргызстанда канча мечит болсо, ошолордун бүт имандарына зарплата эмгек акы төлөп бермей болгон муфтияттын эсебинен. Ошолар молдокелер көз каранды болбосун деди да. Жергиликтүү элге, бийликке баарына көз каранды болуп, алар зарплата алып, ислам динин көтөрсүн, мусулманчылык эме жакшы жагына чакырсын дегенчи.
даават кылсын, ушундай кылсын деп. Ошондой да. Анан да бир реформасы, бул өтө чоң реформасы дагы эме болду. Биздин Кыргызстанда мусулмандардын укугу өтө тепселип атыптыр дейт. Көп бейбечара карапайымдар дейт, укуктар бузулса, прокурорго бара албайт экен, сотко бара албайт экен, милицияга бара албайт экен, себептен билимдери жетпейт экен. Анан кийин билимди адвокаттарга барып, юристтерге барса, аларга акча төлөш керек экен, анан акча төлөбөй, укуктар тепселип атат. Ар бир регионго деди, 7 областка 7 юристке эме ачам деген, контора. Экинен. Ар бир муфтият несени. Муфтият несени. Ар бир эме областтан тышкары дейт, райондордун баарында бирден эме ачам деген, контора. Юридикалык мусулмандарга жардам берем деген ошондой чоң эмелер бар болчу. Андан тышкары айтты, мына арге муфти болуш үчүн муфти айтты. Ар бир имандарга имам болуш үчүн алар деген дини билими да болуш керек деди. Аны дини билимин да светтик билим болуш керек деди. Экөө бири-бирин айкалыштырыш керек деди. Бири-бирине каршы келтирбей. Ар бир окуу жайын ачып, ар бирин окутам деди. Академия ачам деди, кийин академия ачып кеткен. Ушундай бир чоң реформаларды баштады. Эң өзгөчөсү ажылыкка баргандардын мындай болчу да. Чучугалак деп уюштурчу да, элдер акча төлөп алат, анан бир айлантып шарик кимге тийсе ошо тиет, ошо барат депчи. Билесизби ушуну чучугалак? Ырысбек Молдалиев анда ошондой бир форма киргизип койгон болчу. Ким барат ошону? Муфтияттан барат? Мен жок, ажылыкка барам, сен экөөбүз үчөөбүз акча тапшырабыз да. Тапшырдык. Анан кимиш бара турган болсок, чучугалак кармайт экенбизде, мага келсе мен барат экенмин, сен барып калат экенсиң. Төлөгөн акчачы? Төлөгөн акча кийинке калат экен. Кийинки чучугалак калат экен да. Эми ошонун чучугалак дегенин жоgottу таптакыр. Айтты, эми акчаны чөнтүккө салбайбыз деди. Баштыкка коробойбуз деди. Бүт акчаны барып кассага түшөт деди, банкага. Банка ким биринчи тапшырса, очередь ошо менен кетет деди. Мына эң биринчи ошондо. Мисалы, мен биринчи тапшырсам, сиз 10-чу тапшырсаңыз, мен ордума келе албайсыз да. Сөзсүз 9-чу болуп келбейсиз. Мен кетип калсам да, сиз 9-чу болуп калып каласыз. Ошондо эми бүт акчаны кезекти тартипке алып келди да. Тартипке алып келди. Андан кийин план чыгарды. Муфтиятка баланс эме калькуляция чыгарды. Канча сом төлөш керек, ажылыкка барыш үчүн, анын ар бир акчасы каяка кетет, андан муфтиятка канча түшөт, бүт бартан ачык гезитке анан китеп чыгарган. Бүт ачык кылган. Коомчулукка бүт жеткен. Элдин баарына бүт жакчы, анан көбү элдин карапайым бүт баары жакты. Бирок жакпай калып биликке жана муфтият иштеген кишилер жакпай калды ошол. Естественно, жакпайт. Анан ажо барон деп коет. Ошол ажо барондо бар экен, жылынга эле ажылык өткөрүшөт экен. Айт биз ажо барондор болбойт деди. Ажы башчы болсун. Ал жакта да ушундай барондор бар экен. Ошол убакта. Барондор. Мына сен араб тилин билесиң, билбейсиң, сен баронсуң да. Бир 50 кишини топтоп алып, жүзгөн ошонун акчасын чөнтүгүнө салып алып, квота алып чогулуп өткөрүп келесиң да ажылыкты. Эми айтты, андай болбойт дедим. Андай барон болгуңар келсе деди, мынакей, биз комиссия түздүк. Ошондон тесттен өтөсүңөр, экзамен тапшырасың, анан барон болосуңар деди. Официальный барон болсоң. Ошонун ичинен 100 деген кишинин ичинен ашып кетсе 15-20 киши жарады. Эмегечи? Баронго. Билмедим. Калгандар жок. Анан көбүнчө жаштар, билимдүүлөр ошолор утуп кетти. Ошолор барышты. Анан 5-6 жыл, 7-8 жыл жүргөн ажо барондор жөнөкөй суроолорго жооп бере албай, алар өтпөй калып, алар ызы чуу чалышты да ошол арасынан. Бизге эмне керек бар эле? Каякта реформаны жүргүзүп атасыңар, ушуну деп жогазы менен көп кармашкан кишилер да болду. Жана бийликке жакпай калды деп атпайсызбы ага? Ушул ажылыктын айынан жакпай калды эле? Эмне болуп жакпай калды? Биринчиден реформа жасагандыктан жакпай калды. Себеп дегенде бийлик тараптан аябай көп келишчи. Анан реформадан өзүнүн эле тегеректеги муфтиятты иштеп аткан кишилерден жакпай калды.
Себептегенде акча ажылыктан акча көп түшчү да. Түшкөндөн кийин эле ажылык бүткөндөн эле муштяктын кассасында нөл болуп калчу. Чубак ажы ажылыкты өткөрүп келгенден кийин 11-жылычы кассасында $320,000 калган ошондо. Ошол жылы. Ошо $320,000 калганда чубак ажы айтты, кийинкисине өткөрөбүз деди. Андан да көп түшөт деди. Ошонун эсебинен биз молдоктерди окутабыз, зарплата беребиз, медреселерди кармайбыз деп ошентип программасы ошондойлор бар болчу да. Анан эмне болду агай? Эми жакпагылыгы мондолду. Ажы башчылык 11-жи башталганда Жантөрө Сатыбалдиев мени чакырып атат деп мага айтты. Ал Жантөрө Сатыбалдиев деген ким десем президенттин руководитель аппарата деди. Жетекчиси деди. Президент аппараттын жетекчиси. Эмне чакырып атсың? Ой, ал мени та жестен болот деди. Мен сүйлөшөйүн деп атканга, неме деп ошого баратам деди. Эмне чакырып атканын билбейм деди. Анан келгенден кийин эле настроение бузулуп келди. Кабак ашы бүркөлүп. Эмне болду десем? Мен чакырып атты дейт. Siz de açılıkta ötkürüp atасыз, biz taraftan sizge жардам берели атасыз dedi deydi. Bizge bir 500 kvotаны bölüp bergile deydi. Biz sizge жардам berip жеңилдетели işiңерди деп айтты deydi. Жеңилдетиш үчүн 500 квота бөлүп берди. Бөлүп берди деп айтты deydi. Biz 500 kvota öz açılık başını dayaktayız, özüm ötesiz, sizin жумушуңузду жеңилдетебиz deydi. Анан мен туруп айтып жүрдүм deydi. 500 kvotаны албайлы, 5500 kvotаны албайсыз бир толы. Мен ордума келип муфти болуп иштеп отуруп албайсыз деп айттым дейт. Десем дейт, мен акча бир карады дейт. Анан үн жок, сөз жок, кете бериңиз айтып койду дейт. Анан мен ошо менен кетип калдым. Ал катуу кабыл жеп калды деди. Мен катуу айтып койдум көрүнөт деди. Ооба, siz катуу айтып койдуңуз дедим. Эми Кудай сактасын сизди дедим. Эми башка дедиңизби? Бүтөт дедим. Анан ажылык барды, бүттү, жакшы өттү. Ошону ажылык өтүп кеткенден кийин чоң бийлик тараптан ошондо Өмүрбек Бабанов болчу премьер-министр. Абдан сонун өткөрдүңөр, өзү чуусу жок өткөрдүңөр, мындай өткөрүү болгон эмес. Силерде сонун реформа болуп атат деп Чубак ажыны чакырып, Бакыт Нурдиновду, Базарбай Темишев баарын чакыртып, үчөөнө мамлекеттик сыйлык беришти, грамота беришти. Ардак грамота. Ардак грамота карматышты баарын теңчи. Сонун жакшы өткөргөн, эндиги жылкысын жакшы өткөргө деп. Анан эндиги жылга жетпейли, бүткөндөн кийин 12-нчи болуп калды. 12-нчи болуп калганда эле эртеси келсек эле чубак чыгып калды. Кабинетин баарын чаптап коюптур. Ким? ГКМнын кызматкерлери чаптап кетти. Эртең келсем, бүт чубагын кабинетин, замдыкын, бухгалтерияныкын, эмен бир 10 чакты кабинетти кагазга печать басып, чаптап, ачпагылап чаптап кетип калды. 3 күндөн кийин, 3-4 күндөн келебиз деп. Эмне десе деп текшерип жүрүп атты. Силер тиги ажылыктын акчасын каяка жиберген, ушуну текшеребиз, ичип жаппай турган деп айтты дейт. Ревизор келди. Анан мен айттым, силерге бир кагаз чаптап кетти, мындай чаптап кетти, жок. Эмне болду? Жөн кагаз алып чаптап кетти. Анан мен келдим да, жулсам, чубак ажы деп, кой жулбаңыз, уну сакынап эртең сиз жооп берип каласыз, соттолосуз деп. Эчтеке эмес, бар мыйзамсыз чаптап кетти деп, чубак ажы кабинетин ачып бердим, бухгалтерин ачып бердим, баарын ачып койдум. Иштеп отуруп. Сыйрып салдыңызбы? Сыйрып салдым баарын. Сыйрып айттым, бирдемкеси айткыла, атын токтоп деп сыйрып кетти айткыла. Мен жооп берейин дедим. Анан 3-4 күн, андан кийин 3-4 күндөн кийин ГКМдан келди, МВДдан келди, налог инспекциядан келди, Финполициядан келди, соцфонддон келди, 5 орган келди. 10 чактыдай киши. Ревизия жасайбыз деп. Анан чаң топ болгон башталып калды. Анан кайта келип официально чубак кабинет кайта жаап коюшту. Кирбейсиң деп. Анан чубак ажы сыртта калды, эмне кыларын билбей. Анан чубак ажы
сыртта калбаш үчүн эметпеш үчүн эме кыдырып кетти. Региондорду. Дагы часап тигип билгизбейбиз дагы эметкен. Анын кесиптер, массалык маалымат каражаттардан эле ушактар ката баштады. Чуага жеп койду, ичип койду, жеп койду, ичип койду. Ошентип муфтият жеп койду. Анан муфтияттын андан митинг өтүштү. Чуага кетсин деп. Психологически, далее. Чуага айтты. Басым жасап жатат. Чуага айтты. Эгер мен ичип жеп койсом деди, текшергиле. Мына мен кеттим деди. Мына кабинетине алдыңар, текшерге жеп кетсем, ичип койсом жооп берейин деди. Жок, ичип койду, жеп койду, ичип жеп койду эле, бүт чуагын баса башташты. Анан баарынан да анан чуага ошко барып калды. Ошко ошол мал да бар атат да. Ошол мал бар. Бүт бийлик ишти жеди деп чуагын басым, кысым көрсөтүп баштады, куугунтук жасай баштады. Кетели кет десек, чуага кетпедип да. Мен жөнү кетип калам деп. İçip yesem, cevesem, sen erten ben getip kalsam eğlerpeybi. İçmegen için ketken eken de. Birinci dalildegiler dedi, içmegen, ben getip vereyim dedi. Dese, yok, bolboyt dedi. Anan o şaharın Bobruk meçetine varıp kaldı. Bağırlar bilirsen, kengiri. O şarttan çoğazın 5 namaz var, okuyun dese, anı okutma, Moğol'da kelip, özleri Moğol'da kelip, vurup sağıp kirişlerine. Kurup çıksı meçette, okuvadı. Nege? Sen içmegensin dedi. Ошону айынан деп, ошону айынан азык ичкенин деп. Азык ичип койдум, тиңдип койдум эле бүт бар деген. Алмандыкы түшүнбөй эле жасашты да муну. Эгер түшүнгөн мында барбайт эле бийликтин провокациясына алдырышты. Анан ошондон келди да айтты, кой, бийлик менен кармашканга болбой калды, бийлик менен далил багалым, эми мейли, эмне кылса ошо болсун деп туруп ошондо өз арысы менен жазып берди. Муфтияттан кетем. Муфтияттан кеттим, болду кеттим. Мен калыңарды коюп алга эметке деп. Анан ошо менен жазып берип кеткенден кийин ошо менен токтоп калган жок. Кайта күчөдү. Басым күчөдү. Басым күчөдү. Мына чуага жеген кийин ичкечим монтип кетирдик деп. Мондай. Анан кылмыш иш кошулду. Ошондо биринчи кылмыш иш кошулду. Биринчи иш кылмыш иш кошулду. Muftiyatта 8 milyon налог жетпей калса, аны теске бурмалашты, 8 milyon жеп коюп деди. Анан ошо менен соттоштурдук. Биринчи кылмыш боюнча. Жана 5 орган келип текшерип баштады да, ошону айтпай кеттиңиз. Текшерүү эмне болду аягы? Жыйынтыгы эмне болуп бүттү? Табышты ошо 8 миллион налог төлөгөн эмес деп эле чыкты. Тапқаны мында болду. Эч нерсе тапкан жок. Бүт чыгып чыгышты. Бүт кагаздарын чыкты. Анын ичинен менин кагаздарым да чыкты. Токталевди кандайча силер адвокат кылып алдыңар, келбекти кантип алдыңар, кандай буйрук менен алдыңар, буга канча майына төлөдүңөр, туура төлөдүңөрбү, туура эмес төлөдүңөрбү деп бүт текшерип баарын карап чыгышты. Ошондо эчтеке таппай, ошондо налог тапты. Аны мен айттым. Ay muftiyat dedim. 21 yıldan beri dedim. Ben 21 egemenlik alganга dedim. 20 yıldan төлбөй келген dedim налог. Эми чуага келген dedim налог көп болуп калабы dedim. Бул кандай dedim. Ошондо депутаттын бири Акылбек Жапаров туура айтты. Ay muftiyat эмне налог төлөйт дейт. Бизге кайрылгачы дейт. Биз бошотуп алалы таптак налог деп Акылбек Жапаров бир айтты. Депутат болуп турган. Muftiyatта түшкөн акча дейт. 0,001 пайыз болот экен анын акчасы. Алгач ошо түшкөн налогдун акчасын дейт, аны өздөрүнүн каражаттарына жумшасын дейт. Булар эчтеке чыгарбайт да, өндүрбөйт деп. Анан чубагачын эң ошондо айтып аткан. Биз жогорку сотко эмеге кеңешке даярдап атканбыз. Налогдон бошоп кыл деп. Анан чуага бошоп калгандан кийин чубагачын угалап жиберди, баарыбыз кетип калдык. Ошо менен алдар ошо калып калып, анан налог алып калып, анан сотко бардык. Биринчи кылмыш иши боюнча сотко бардыңыздар, эмне болуп бүттү ал аягы? Ой, сот болгондо да кызык бар ошондочу. Эң биринчи сот болгондо Свердлов районунда сот болду. Чубагажы кылмыш козголду. Чубагажынын шакирттери, тааныштары Чубагажыны колдоп бир
30-40 kişi geldi. Залға bir 20-30 basat. Bir 5-10 işte. Sırtında 50, 60, 70, 80 milsat tegerekte oldu. Ana ayttım, bu nemne muncha tegerekte otasınız dedim. Özü su çıkıp ketmedi. Molda kızı çok çıkarmaydı, eşteki olmadı. Yok, özü çıkıp ketedi. Ama ben çaktı, sonra tördük. Anam barınındağı şu ağacın canına takay bir asan ağacı degen жүрчү. Nasıl olsun takay, çok жүрчү. Ana zalda barız otursak köp moldakiler geldi dep, ana sot bizge kayılıp aytıp kaldı. Şu ağacı menen ökөзгө çatылып кеткем. Силерде кандай сунуштарыңар бар, өтүнүчтөрүңөр бар, сот алдында dedi. Anda Asan ağacı деген мен Toragalı aytат. Mende var dedi. Бирок соттун чыкпай туруп калды. Эмнени айткан атат деп, мелчеме, молдук айтасың деп. Эмнени айткансыз айтыңыз десе, урматтуу сот, билесизби дейт. Чубак ажын дейт, бир дагы мүнөт убакыты жок дейт. Бул такка лекция окуп койуп, тияка барат, бияка барат. Абдан бул киши занят дейт. Колу бош болот, иши деп. А бул сотко отурганда убактысы кетет дейт. Анын көрөк дейт. Менин убактым бош дейт, көбүрөөк. Мен чубак ажын ордун ортоп турайынчы дейт. Чубак ажы кетесиң дейт. İşlerмен нерселер. Прокурор дагы, сот дагы бар күлкүрдүк. Сот айтат. Sen sottayısın dedi. Ошондой bir элге билмейм, күлкүлүү bir yer болгон. Ал ишти урчуктуңар го кайра? Ошо менен сот көпкө созулду. Прокурор налог жашаруучу камаш керек, 5 жыл беребиз, 3 жыл беребиз, тигиндей мындай деп чыкты. Анан сот жок, биякта күнөөсү жок, эчтекеси күнөөсү жок деп актап салды. Сулуулук райондук соту актап. Сот актап таштады. Анан ага макул болбой, Бишкекке беришти, шарт. Биздин чубак ажын туура эмес, мыйзамсыз актады деп прокурор шаарга берди. Шаарга бергенден кийин шаарда сот болот, сот болгон калганда мен Жылдызбек Исмаилов деген прокурор болуп калгам. Менен СРФР. Ага Умар деген да мен шакиртим бар. Өкөз кирдик. Ай Жылдызбек, ай сен көрүп турасың, эметип турасың, унчукпай жазып чыгарасың, Бешиккенки шаарга. Эмне жасап атасың? Бүт нормально болду, тынчыбайсың болду да. Тигинден сен ой, мен эмесмин, тияк да көрсөтпөй. Ан тияган кийин тактап айтчы мага, мен ошонусуна барайын десем, тиягыла дейт. Анда сен үстүңөн азыр дедим. Баш прокурорго жазсам десем айттым. Айда Салянын өзүнүн буйругу деп койду мага. Ошого барып жаз деди. Ошонун үстүнөн жаз, мен үстүнө жазбай деди. Айда Салянын буйругу деди. Анын буйругун аткарбай албайм деди. Генералдык прокурор айтып атса. Анан генерал прокурор айтып атса, анда айттым, ой рахмат, ачык айтканыңа. Бүттү эме, сотко бере бер дедим. Анан алар шаар сотуна беришти. Анан шаардын сотуна баргандан кийин шаардын соту дагы көпкө чейин созду убакытты. Көп кишилер чыкырды, көөлөрдү, тияктан чыгарып атаны, алар да актап таштады. Ошо менен тынчыбай. Анан ошо менен дагы тынчыбай шаардын прокуроруна бардым. Ай сен болду да шаар бүтпөдү, күчүнө кирбеди. Эмне элестер тынчыбай айтасың, токтотпойсуңар десем айтат. Дагы билдирди. Сизге эмне түшүндүргөн жок беле райондун прокурору деди. Түшүндүргөн дедим. Болду, дагы кетип калдым. Ошентип чубак ажын жана айтып аткан сен элди карап, лекция окуп, күлүп, каткырып, артта карап ыйлап турчу. Артта карап, кыжалат болуп, ыйлап, өзүн кармап, анан ошо менен эмеге бардык. Жогорку сотко. Жогорку сотто дагы бир карап, бир токтотуп, бир карап, бир токтотуп, мен сразу түшүнүп аттым. Жогорку сотто уже бийлик таптан катуу басып атышты. Анын акырында мага келип айтып, чубак алчагада ачык айтышты. Айдай, мүнөттүн өскөргөнүн токтотолу дешти. Ошого токтотолчу бүттү деди. Анан чубак ажы макул дейт. Ай чубак ажы, сиз түшүнбөй атасыз, мен өткөндө күнөөлүү деген сөз дедим мага. Анда сиз төлөшүңөр керек. Ал реабилитация жатпайт, анда күнөөлүү болуп каласыз.
Андай болбойт. Bu siz aldап атат, ал көнбөңүз дедим. Siz мага ишен алыңыз барат mı адвокат? Ооба деп. Аны аягына чейин ишин жүрүңүз. Анда бөлөк адвокат алып ишиңиз десем, жок, акынакай, жок дейт. Анан ошо менен жогорку сотко барып, жогорку сотто 2-3 отурум менен чечим чыгарышты. Актап, бүттү. Анан Таза акталды. Таза акталды. Анан акырында соттун ошону айтты. Мен де күнөөнү, Кудайдан күнөөнү алгым келбейт, жумуштан келсе кетип калайын деп койдум. Мамут айтты, жогорку сот эмес айтып атат. Биринчи заман. Ошо кетсем жумуштан келсе кетерсиң, бирок мен күнөөнү ак жерден кишини соттотуп жегим келбейт деди. Онда эле ачык эле сүйлөп, сот бүткөн, ал качан айтат, сот бүткөндөн кийин айтты. Бүтүп көчөдө жол болуп калгандан кийин. Анан баарынан дагы өзгөчөсү бир күнү айтып атам, ал сотко чейин тергөө үчүн канча болду? Көп айга созулду. Бир күнү чуагачы звонок кылат мага, акинакай тез келип калыңыз, эмесем деп мени ГКМда отургузуп койду дейт. Анан канча десем, саат 10 болчу. ГКМга саат 10-да чуагачы көлдө сабаткан экен. ГКМ бар, чуагачыны көлдөн алып келишип, таң амалап келип, саат 10-да эмеге алып келип камап коюштур. ГКМнын тергөө органында. Бул жана биринчи кылмыш иш колундагы налог боюнча. Ошо козгогондо ошондо алып келип камап койду. Эми козгогонду билесиңби? Фин полиция деген бар болчу да налог текшерген. ГКМнын кандай текшерет? Улуттук коопсуздук комитети. Ал коопсуздук сакташ керек да, налогду карабай, муфтиятты карабай. Ошентип ким отуруп калыптыр тиги чуагачы. Мен дагы көлдө болчумун. Бир иштер менен бош өлбөтүп, кечки 6-7-лерде келдим. Ал 10-дон 7-ге чейин отурду. ГКМга келсем отурат, жайламасын кармаптыр. Эмне десем, мени камап иштеди, жайламасымды алып алдым, жайламасымды алып намаз окуп отуруп калды. Анан бизди тергөө башталды. Анан где-то саат 8:30-9-да чыгышты. Кечки 8:30-9-да. Түнкү, кечки. Анан алып калабыз деди. Мен айттым, сиздер билсеңер, алып калсаңар чоң чыр чыгат дедим. Кызыл суу чыгат. Азыр чыгам да дедим, мусулмандын баарын айтам дедим. Мыйзамсыз камап коюп отурушат чуагачын деп айтам дедим. Антпек десем, чоңго кирди, өйдө чыкты, ылдый чыкты, өйдө чыкты, ошентип анан 8:30-9-да чыгып кеткенбиз. Момунда да чуагачын ушундай катуу бир эсилгендерин көп коомчулуктар көп билбейт да муну. Ушундай кандай катуу. Эми андан булганда ачык айтып берген эмес да, мени чакырып атат, тергеп атат, сурап атат, камап атат деген нерсе бар айтып берген эмес да. Жок, анын баарын айтып берсе, элдер аны тескери түшүнмөк да. Аны сел бийлик жеткизип атат тескери. Ичип койду, жеп койду, ошону чакырып атат, ошону чоң өтөбүз, муну камаган тартып. Элдин башын бир саматта эле айлантып койгонда. Ошентип. Анан дагы эмеси, да бир эмени айтып кетишим керек да. Кеңешбек Дүйшөбаев деген ошо маалда ГКМ төрагасы ажылык башталарда 10 жылы бирге болуп калды, төрага болду. Ошо чоң жардам берди чуагачыга. Мени өткөргөнгөчү, ажылыкты таза өткөргөнгөчү. Ал мондай да таза жетекчилерин чыгарып алып, тийиштүү кызматтан айтты. Бирөөңөр дагы муфтиятка киришпейсиңер, бирөөңөр да бир квота сурабайсыңар деди. Ууп калчусун өзүм жерде жумуштан алып каматам деди. Ошонун демилгеси менен чуагачы Жантөре Сатыбалдиев айткан ошол болгон. Ордума келип иштеп албайсың деген. 500 квотаны сурабайм да кылсайт. 500 албайсыз деп. Ошонун демилгеси менен ошону жакшы өткөн. Ошону белгилеп кетишим керек да, Дүйшөбаев, Кеңешбек Дүйшөбаевди жөнүндө. Ал азыр камакта жатпайбы, кемпиралат боюнча ошол. Агай анан жанакы мындан башка дагы жана башына айтып кетпедиңизби? 4 кылмыш иши козголгон депчи. Кийинкилери эмне болду эле? Кантип козголду? Биринчисин козголуп, мына тергелип утуп чыктыңар соттон, жогорку сотко чейин жетип. Анан калган кылмыш иштери эмне болду? Ой, бүттү. Чуагачы жакында эле өктөп отуруп калган. Баары бүттү, тынчыдык деп. 3,5 жыл соттоштук. 3,5 жыл. Ошондо 2012-ден башталып 2015-ге чейин 16-га чейин соттоштук. 3,5 жыл болуп калды. 13, 14, 15, 16. Ошону 16 жылга чейин соттоштук. Андан кийин эле
kütülbөгөн жерден эле öktеп турганда чубагдын үстүнө арыз чыгып калды. Чубак ажы эки аял алып туруп, аны каматыш керек деп. Анын үстүнөн Кимдер жазып? Кимдер? Аялдар жазса. Аялдар жазыптыр, бир коомчулукту жалдашкан эмне кылган ушу бийлик тараптан эметип. Ошондо кимдер жазган? Кылымчанын Аида Абдрасулова, Азиза. Анан Сезимдин Бибисара Рыскулова, СДПКнын жогорку кеңешинин депутаты Аида Касмалиева менен Эльвира Сурабалдиева эме органдарга кайрылышкан. Экинчи аял боюнча. Экинчи аял алып туруп депутаттарга кайрылышты, милицияга кайрылышты, эшип чубак ажынын ичинен иш козгогула. Бул элди үгүттөп атат. Жаман ишке алып барат, экинчи аял алыш керек деп атат деп. Монда. Эми жанагы бир реформасына айтпайм. Чубак ажынын реформасы алча айткан. Бизде де эмне кыласыңар, ар бир депутаттарда, ар бир чоңдордо да бирден, экиден, үчтөн ойноштор бар экен дейт. Алар ойношторундан балдары бар экен дейт. Аларды нике кылып туруп эле дейт, мыйзамдаштырыш керек дейт. Эртең ал аялдын укугу корголсун деди. Ал балдардын укугу корголсун деди. Ал балдарга ошо күйөө эме алимент төлөсүн, баксын, карасын деп ошондой демилге көтөрүп аткан бул реформада. Эми ошолорго анан бир биздин кыздар дейт, Түрккө кетип атат, Кытайга кетип атат, Корейге кетип атат дейт. Каякта бир Кытайга кетип, бизде дейт Кыргызстанда бир 30 миңдей жээндер пайда болуп кетти дейт. Эртең ошо жээндер депутат келип отуруп калса эмне кыласың дейт. Эртең депутат болуп отуруп, Кытай тилин 3-чү тил кылып бер, Корей тилин 4-чү тил кылып бер деп турса эмне кыласың деди. Кыргызстан бардын чипте калабы деди. Кыргыздын тилин, динин, үйүт салтын сактап калыш керек. Шариатта 4 айлыгын уруксат. Мен ошону гана айтып атам дейт. Анан булар жок, бул светтик мамлекет, сен каякта менчет, бизде закондо 2 катынан алат. Ошентип дагы тоголок арыз жазып, дагы сүйлөп жүрдүк мисалдарда. Канча сүйлөдүңүздөр? Ой, көп. Эме канча 16 башталды. 16 башталып 17-ге чейин сүйлөп жүрдүк. Январда Баягы тергөө. Баягы эле мына 17 декабрдан баштап 18 февралга чейин тынбай эмеде жүрдүк. Милицияларда тергөө. Bir жылдай ба? Эми жок эме декабрь, январь, февраль 3 ай. 3 ай жүрдүңүз. 3 ай тергеп жүрдүк. Чубак ажынын нерви күчтүү экен, ачык айтса. Мен андайга чыдамам эмесмин. Өзүңүздөр көрүп атасызбы? Мен бир самат эле президент экстремист деп койсо эле ызычуу болуп кеткендим. А муну кандай деген кана сөз менен айткан жок. Бирин да кыйкырып чыккан жок да. Бирин да сүйлөп чыккан жок да. Сабыр аябай күчтүү экен да. Коомчулукка айткан жок. Коомчулукка да айткан жок, билизген да жок. Бүт ичинен сызып күйүп жүрдү. Мен айтам, күйүп бышып жүрдү. Ушундай бийлик ушундай кылабы, ушундай жасайбы? Биз жаңы бийликке оңолуп десек, оңолбой эле кайта артыбыздан кетип баратабыз деп. Ошондой айтчым. Анан өзү дагы катып үйүп атканы, мына юрист атпайбы? Бизде Кыргызстанда 2010-жылдан 17-жылга чейин, 18-жылга чейин 1700ден ашык мусулман мыйзамсыз экстремисттердин бирини соттоп кеткен. Ошонун чубак ажы дагы билип жакшы. Мен ошону аракет кылды, ал дагы депутаттарга айтпай, мыйзамсыз соттоп кетти, мыйзамсыз кетип атат. Ошондой эле Рашид Камалов деген бар, Кара Суудан Чоошакта. Диний алым эң белгилүү да. Аны да экстремист деп камап койшкан да. Чубак ажы ошого болушуп койсо, аны айтканы туура, динди гана айтты десе, сен да экстремист деп чубак ажыны айтканда сүйлөшүп берди. Тиги экинчи аял боюнча сүйлөп бүткөндөн кийин экстремист жактан башташты ошону. Андан кийин экстремист башталып калды. Бул экинчи, биринчиси акча жападан башталды. Анан 3,5 жыл туруп, андан кийин 2 ай деп 3 ай, 4 ай жүрүптүрүз. Анан мен жүрдүкпү? Анан ал бүтө өрсамат эле экстремист болуп калды. Эмне дегенде Ошко барып дейт, сиз лекция сүйлөп турсуз, Ахмадия дегенди мусулман эмес деп айтып турсуз. Динге бунун саясаты каршы келет деп айтып турсуз. Сиз
эл касты кылып тастап кирди. Аякта сүйлөп жүрдүк. Мошто. Ошо Ахмадия багытын тишенисин айтып коем деп. Ахмадияны сен бизде дин эркиндиги бар. Ар ким эркиндикти каалагандай түшөт, тутат, каалагандай жүрөт. Сиз эмне киришесиз? Ахмадияны. Сиз дейт Ахмадия деп коюп турсуң, ошо бирөө ошондон асылып өлүп алыптыр. Сиз себепкерсиз деп ошо менен иш кошо турган болчу. Анан ошол жактан кос коюлбай, иш баштай албай, биз чуагачы эмне деп кос коебуз билбейбиз десе, МВД чакырды. Документ алып келип берип, биз кос коебуз. Анан эми могу биздин ички иштер министринин ичинде жүрдүк чуагачы сүйлөдүк дагы. Кылмыш козгоп салыштыбы? Не козгошкон да. Анан айкада түшүнүп жазып жүрдүк. Ооба, Ахмадия деген биз туура айткан, чуагачы туура сүйлөгөн, туура айткан, кылмыш жок деп. Анан бияктагы бир канча бир убакыт сүйөп жүрүп, айлап сүйөп жүрүп, анан басып коюшту анда. Анда кошот. Бул үчүнчү кылмышчы. Анда коомчулук билбейт. Анда уккан жок. Такай күндүр түндүр жүрөк чуагачынын сүйрөп жүрүп да чуагачы экөөбүз. Чуагачы аябай үйгө көп келчү. Мен атам менен көп сүйлөшчү. Анан атам бuyakta отуруп атама да айтып берчү ушундай эми мени бийлик кысып атат, эметип атат, эми анын баарын мен элге айта албайм да деп. Атам укчу да менден. 90 чыккан атам бар, ошондон отурчу, ошол алдагы переживать кылып отура берчи, чуагачы эле мынча эметип атат, эмне эле эсип атат дей берчи. Анан чуагачын өзүнөн сураса, чуагачы да айткысы келчүбүз. Эми ушундай болуп калды, тигинтип калды, эми деп эле айта берчи. Бул аалымдарга келген сыноо деп койчу. Аалымдарга убагында чоң сыноо келчи, ошондон чыгып кетчи аалымдар деп. Ошого сылтоо болуп, ошондой айтып койчу. Анан 4-үнчүсү эмне болду? 4-үнчү кылмышчычы? Чуагачын билбеген эмелер момунча бир кагаздарын жазып, топтоп, немесин жазып аткан. Ошонун айрымдарын гана айтып берип атам. Анан кийин ушунун кагасын бүт документальный кылайын деп атам да. Жана айткан сөзүмдү анан кеңири берейин деп атам. Ошонун баарын тең. Анан жана сиз сурап калдыңыз, 4-үнчү жолу чуагачыга кандай иш козголуп калды деп атпайсызбы? 4-үнчү жолу иш козголгону чуагачы 4-үнчү иш козголгонго жетпей калды. 20-жылы 10 апрелде чуагачыга 4-үнчү кылмыш иш козголгонго даярдалып калган. Сиздердин кабарыңыздар болгон ал? Кабарыбыз документальный билимде. Анан эмне үчүн болгон? Мында бир китеп чыгарган. Шиялар кимдер? Муну чыгарган 14-жылы чыккан китепти андан бери канча жыл өтүп кетти? 6 жыл өтүп 20-га чейин. 6 жылдан кийин эстеп ачат. Ол китеп чыгарган Шиялар ким деген экстремисттик китеп экен. Ага хан деген нарынга университет ачпадыбы? Ооба. Ошого каршы чыгып атат. Эл аралык келишимди катташты бузуп атат. Алар кандай окутса, шандар ошондой окута берсин. Аларга эмне киришип атасың? Аяктан биз көптөгөн грант ага хандан акча келип атат. Биздин балдарды бекер окутуп атат. Анан чуагачы айтты, "Ай, бекердин артында билесиңерби, чоң ызы чыгат. Кыргыз менен кыргызды кагыштырат, мусулманды кагыштырат. Алардын Ирандын саясаты менен алар шиялар биздин саясатыбыз, дин саясаты туура келбейт. Экөө чоң кагышуу керек деп ошону айтып чыккан 14-жылы. Ошону ойлонуп таап, эмнени табабыз деп анан момун чыгарышкан. Анан дин комиссияга беришкен. Экспертизадан өткөрүп берди. Анан дин комиссиясы билесиңер да. Аярда теологдор отурат да. Кандай заказ келсе, ошону аткара берет. Экстремистсең, экстремист болуп каласың, тересиң, терес болуп каласың. Дин комиссиясы ал жакта да жетектеп болот, билесиздер. Анан дин комиссиянын эме дегенде мен мондай китеп чыгаргам да, мамлекеттин бийликтин зомбулугу деген. Мусулмандардын мыйзасы кантип сатып атат деп. Ошо боюнча чыгаргам.
Туура айтасың, жетектеп калган. 4-нчү кылмыш ишти кандай билип калдым дейсизби? Оны билбейт болчумун. Жетектеп калып билип калдым. Дин комиссия директор болуп барып калганда убактылуу. Анан документтер баарын карап неметсем, ошондо 10-чу эмеде теги апрель 20-да мага чейин дин комиссиянын директорунун буйругу бар экен. Экспертизадан өткөргүл деген. Чоң ажы боюнча, экстремист боюнча ушуну канды деп. Анан ошо экспертизада 2-3 ай жатып калган экен. Эгер чоң ажы тирүү болгондо дагы соттош жүрөбүз, ушунга чейин. Анан эмне дегенде дин комиссиядан да айтып атпайсыз, директор кылышка алынган. Себеп дегенде мен ошол жерде отуруп айттым да. Дин комиссияга мени президент койду. Мыйзамсыз соттоп кеткендердин баарын ревизия кылып чык деди. Көп мыйзам соттолгондорду актайлы деди. Мен ошону уже далилдей баштадым. Далилдеп кирип, ооба чоң ажыга да мыйзамсыз иш козголуп атыптыр. Чоң ажыга 1700 киши мыйзамсыз соттолуп кетиптир. Ошонун баарын ревизия кылалы. Ошонун баарын соттон кайтып каратып, баарын экстремист деген ярыкты алдырталы дегенбиз. Анан акырында аны алдыртпай, мени алдыртасыз. Акырында мен өзүм экстремист болуп кала баштадым. Өзүм камалып кала жаздым. Ой, биринчи эмес, экинчи жолу камалып кала жаздым. Биринчи жолу Орозбек Молдалиев деген үстүнөн арыз жазат ГКМга. Аким Токталиев деген адвокат бар. Эл аралык грант алат. Террорист менен экстремисттин уюмун коргоонго деп. Ошого чара колдонгула деп мен үстүмөн кылмыш иш козгонго даярдап калгам. Мен ошо капысынан Кудайдын буйругу менен ошо аким колума тийип калып, ошо менен соттошуп гана калып аман калгам да. Камалбай, экстремист болбой. Эгер мен камалып калгандачы, Кыргызстандын 99% ишенип калмак. Ошо аким экен мусулман адвокат деп чыгып, экстремисттер, террористтердин амири туралы деп калышмак. Баары тең. Ошол сөздү мен 10 жыл жактап жүргөн президентим үй бүлөсүн Садыр Жапаровдун коомчулукка алып чыкпады ол. Мен Токтаевди дин комиссияны эмне үчүн алып салдым дейт. Бул радикалдуу диний экстремисттикке каршы болуп кеткен үчүн алып салдым деди. Ал эмне сөз? Ал эмне сөз? ГКМга түстөн түз буйрук берген сөз. Токтаевди камап салгыла деген сөз. Эгер ошо сөзүн мен түстөн түз эртеси алып сотко бербегенде, далилдеп бер дегенде. Анан анда мен экстремист болуп калмакмын да. Мен далилдеп бер президентке мен сотко өчүрбөдүм да. Баарын коомчулук бер. Анан ошондон экстремисттер ана бир канча бир соттун аягына жетпей, экстремист террорист эмес экенимди Садыр Жапаров кандайдыр мага даңкор берип атпайбы. Даңкор берип атат. Ошо менен коомчулуктун алдында актанып калдым го дейм. Ama soңунда дагы кандай бир жагдайларын билесиз чубак ажынча ошо эскерип атпайсызбы? Ошондо баягы айтылбай калган дагы кандай жактарын билесиз? Ошолорду айтып кетсеңиз. Ошо менен баап жыйынтыктасак. Мындай айтылбаган жагын, мен айтпадымбы? 1001 түн айтса болот чубак боюнчачы. Мен бир кыскача эле бир кээ бир жерлерин айтып берейинчи. Бир күнү чубак бирден болсо эле чоагачы мага кеңешип турчу. Юридика жактан кандай болот, тигинде болот, тигинде аябай кызыкчы да. Анан юридика китептерди окучу, тигинде окучу. Анан окуп, менен сурап салыштырып ушинтип турчу такай. Анан бир күнү эле чоагачы мага айтып калды, Акинака дейт, мага дейт 7-8 депутат келип кетти дейт. Биздин алдыңкы тизмеге кошулуучу депутатка шайлоого катышып болду. Алдыңкы тизмеге туруңуз дейт. Анан баардын көздөрү жылтты да жакшы эле көрүнөт. Бирин да жок деп айта албай, кагалбай эле айтып атам. Азыр Ороз айт жүрүп атат. Ороз айтта андай маселе болбош керек.
Orası bütün oşanın jopereyin, oşanın oylan jopereyin dedi. Ana makul da öyle getip açacak diyeceğiz. Hem orada götürün az kaldı dedi. Emne de jopereyin dedi. Oylan otan dedi. Ana ben aytdım, çok acı dedim. 7-8 deputat gelse dedim. Siz alarda oylandırıp konuş dedim. Hadi dedi. Болып тұр, мен депутат алдыңғы тісіме тұрып берейін деп айтты. Бірінде отказ беріп едім да, жоқ деп айтпа. Біріншіден де, мен сенің депутатқа барайын, біріншіден менің 7 шәкіртім бар деп айтты дедім. 7 райы емеден. Дуандан. 7 кişi қашсын. Birinci men orun oturayım, keyinki elemelerge atlat 7 kişini girgizsen, o şunda men gireyim. Sebepten de men жалғыз barıp alsam dedim. Sizlerden 120 deputatın arasında dedim. Men top bolup kalamın. Futbolçuların arasında da aytты. Men top bolup olsun, men dağı öz komandamın baş kerek. Men dağı ünüm olup turuş kerek. Ata 120'ны barıp alsam 119'a men basıp bolsunlar dedi. Так, мен артында кишилер колдоп турган кишилерим болсунса, айтсам, макул деди. Ошондо айтайын деди. Анан орусо бүттү, тигин бүттү. Анан бир кайта мен сүйүнүп айтат. Акин ака дейт, эмнесин? Баа 7-8 депутаттын баары келип кетти дейт. Эмне болсун? Баа сиз айтканды айтып берсем, баары ойлонуп кетти дейт. Ойлонуп түшөт эмгече 2 айдан бери коет. Жооп бербейт. Жооп бербейт. 2-3 жамаш өтүп кетти, ойлонуп, мына аз калды депутатка да дагы ойлонуп атат дейт. Ой, мени жакшы бир кутуп бардыңызбы деп коет. Депутаттар бир ошондой бир жагы бар эле. Депутаттар менен эметкенчи. Ага бир кез аябай депутаттыкка да чакырып калышпады беле. Аны аябай көп чакырышты. Жок. Ошондой бир кызыктуу жерлерин, көп кызыктуу жерлери бар да, Чувашиянын. Жогорку кеңештин несин. Onda yanında bir estetron yer var. Çok acı Sadır Jappar türmeden canale çıkıp tüle verdi. Anan Bay 2013'te doğuş gerek. Ne olsun söyle. Tüle verip anan bana hayırlı aytıp kaldı. Akin hava dedi. Siz Sadır Gimmen'in çok acımen жақсы екенсіз. Biz tülöge çıkırsak gelbey etat, siyasatçılarga barbayım da atat. Andan çıkar men tümönü çıkızıp çok atat, gelbey etat dedi. Oşo tülöge bir namusun çıkıp berip koyasız bu dedi. Aytıp koyalas bu, sizdin gana tiliniz alatken dedi. An çok acı var aytma, çok acı. Şunda Sadır Jappar şunda çıkıp geldi dediginde siz siyasatçının aytkanlarına gömbüңүз. Men aytkaным тура, ал мыйзамсыз камалып отурат дегенде мындай айтсам, ой Акин ака сиз айттыңыз деп мага эмне болсо да барам деди. Анан айтканда эле төлөөсүнө келип, анан төлөөсүндө бата берди. Аялдар дейт, боюн баланы дейт, 9 ай боюнда көтөрүп жарыка берет экен дейт. Sen 9 ай эмеде жаттың. Türmede, emi жарыққа çıktın deydi. Emi kıştın, жетілдің, göz karашың өзгөрдü. Sen bola turan, gelecekte bola turan prezidentsin deyip batasın berdi o жерден. Sadırgaç. Mana men sana batam berdim, deyip ошентип batasın berip ketken bolчу, ошондо берген. Анан да bir экинчи жагы bir күнү Sadır Jappar кайта 17 жылда камалып калды. Камалып калганда Sadır'dын агасы Сабыр мага келип айтты. Атам келди эле дейт, көлдөн. Чубак ажыга жол оңдоп атат, тигиндемде болсо жол туруп койчу деди. Айтып койчу деди. Ошондо куштар болуп атат, атам көргүсү келип атат деди. Анан мен чубак ажыга келип айттым, ошондой чыгып атат десем. А мени менен Акин ака баралы деди. Бакыт Нурдинов жана азыркы Дин комиссиянын директору тойгон мен шоп бардык. Үйүнө барсак, тамак жасап коюптур, 5 бармак жасап коюштур, эметип, чогуу көпкө чейин сүйлөшүп, атасы менен сүйлөшүп, бардым тамак ичип отурганда, анан
Çoğu hacı Sabırga aytıp kaldı. Sabır dedi. Ol Akin akamın kol düşpey, bir tuğan bolup жүрgüle dedi. Sadırdı men bilgende dedi, meni kança koldap жүрse dedi. Sadırdı da osondoy koldap жүрөт. İyi bilen gördüm, bарын koldap жүрөt. Dese Sabır aytıp kaldı. Oy Akin ababızda biz atabızda görüyoruz dedi. Ağabızda görüyoruz. Bir tuğanızda görüyoruz. Dep, oşantık öyle. Anan geterin anında aytты, men dua verip kettim. Sadır dedi, Kuday buyursa dedi, türmödөн çıkkanda dedi, prezident bolot dedi. Eğer prezident bolganda dedi, Sabır sen Sadır menen, prezident menen, bizim orta olsa köprü olsun dedi. Gel, eşkin genel açık girip duranga dedi. Bir meseleleri, çeçilip aytkan meseleleri çeçken gelse, Sabır gülüp kaldı. Oo, men köprü oğlum, barın jasayın, barın kılam. Meni köprü kılıp alıp, Sadır özü köprü üstüne girgizep atıp kaldı. Anan oşo menen biz tarkap kettik. Osonda bir жаактары бар болчу да. Ага эми баа айткандай, өзүңүз айткандай айта берсе көп жагдайлары бар. Өзүңүз да китеп жазам деп жүрөт экенсиз. Ошону жарык көрсө дагы коомчулукка бир катар маалыматтар жетет деген ойдобуз. Анан ушу Чубак ажынын туулган күнү алдында берген аябай бир кызыктуу өзгөчө маек болду деп ойлойбуз. Анткени анан жагы кылмыш иштердин баары кандай болгон, эмне болгон, саясаттагы ордун көбүн коомчулук билбесе керек да. Эми сиз жанында жүргөн адвокат катары 10 жылдап жактап жүргөн адвокат катары жакшы маек куруп бердиңиз. Ушунун бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аз да болсо ушуну коомчулукка жеткирели дегендей, тарыхта калсын деген ниет болду бизде. Сиз макул болуп бизге маек бергениңизге рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушуну урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү ушундай кызыктуу маегибизди аяктайбыз. Ага сизге рахмат, ыраазы. Мен да көп нерсени айтайын дедим, бирок мунун баарын айтууга болбойт. Ошо китеп жарык көрүп түшүрүп, жана кагаз менен китеп жарыкка чыгарып берип жарыкка чыкса, көпчүлүк окуйт го деген, кызыгуу менен окуйт го деген ойдобуз да. Ошого убактыңызды бөлдүңүз, айтып бергениңиз абдан кызыктуу болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.